Кочкорду, айгырды арендага берсе болобу урук алуу үчүн дейт. Негизинен биздин Ханафи китептерибизде ушул текелерди ошентип уруктандыруу, анан ошого акча алууну дурус эмес деп айткан. Бирок кийинчерээк заман өзгөрүп, азыркы мезгилде жанагы бир породалуу койлор чыгып атат, кочкорлор эмнелер? Арашан кочкорлорду, козусу эле $5000 мисалы. Мына ошого окшогондорду урук баягындай коюп сатса болобу десе, акыркы аалымдар ооба болот деп айтып атышат. Себеби эмне десе, эмне себептен мурдагы фик китептерибизде Ханафи мазхабта ушул дурус эмес деп айтылганы, ал жана жайлоодо жүрөт го. Жайлоодо жүрүп эле менин немен букам сенин уюңа ашып койду, мага акча бер. Же болбосо мен кочкорум сенин коюңа ашты, акча бер дегисе ушул дурус эмес деген, уят деген. Бирок азыркы мезгилде бул бизнес болуп кетти. Атайын 50 миң, 40 миң, 30 миң долларга арашан кочкорду алат. Аны сойсоң $1000 жетпеген эт болот. Бирок ал эмнеге алат аны? Аны козуларын, башка койлордун неме кылып сатуу үчүн. Бул боюнча мен адашпайм, Чубак устазында фатвасы бар. Болсо ушундай кылса дурус деген. Аллаху алам.